Гапыр Мадаминов Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиясынын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу тайпа мүчөлөрү? Талас облусундагы Энелер мектебинин айым жана жаш мугалимдер мектебинин координатору, агайдын шакирти Салтанат Бейшенова. Ата-энелер сиздер үчүн китебинен бүгүнкү сиздерге өтүлүүчү тема терс сапаттардан балдарды сактоо жөнүндө. Ата-эне үй-бүлөдө балдарынын тарбиясын алып барууда жалаң оң сапаттарды айтып, ошого үгүттөп калбастан, адамдарда учуруучу терс сапаттарды да айтып, анын маани, маңызын, зыяндуулугун түшүндүрө жүрсө жакшы болот. Урматтуу ата-энелер, ушул кичинекей эле абзаска агай чоң теманы, көлөмдүү теманы кыскартып эле калтырып кеткен да. Түшүнүп, ар бир маанисине көңүл бурсак, биз көбүнчөсү балдарды тарбиялоодо оң сапаттарга басымды көп коет экенбиз. Акылдуу бол, жакшы окуу, тартиптүү бол, ыймандуу бол деген сыяктуу оң сапаттарды көп айтат экенбиз. Ал эми терс сапаттарды дагы ошол эле учурда айкалыштырып айтып, анын маанисин, маңызын, келечекте өздөрүнүн жашоо турмушунда зыяндуулугун дагы түшүндүрө жүрсөк, балдарга жаштайынан үйрөтүп, кулагына сиңдирип көндүрсөк, ошондой терс сапаттардан арылууга дагы алар кичинекейинен такшалат эле. Мисалы, терс сапаттар адамды жамандыкка жетелээрин, зыяндуу, уят экендигин түшүндүрүү зарыл. Ошол эле учурда балдарга оң сапаттарды дагы айтып, анан терс сапаттар дагы биздин өздөрүнүн келечектеги жашоосунда кандай зыяндуу жактары бар экенин дагы айтып түшүндүрө кетсек жакшы болот. Биринчиси кызганыч, көрө албастык, ээн ооздук, текебердик, жалганчылык. Мына күнүгө балдар менен отурганда бунун ар бири өзүнчө чоң тема. Биз бул жерде катары менен эле номери менен айтып кетип атам, бирок ар бирине маани берип, бир күндүк тема кылып алсаңыздар дагы жакшы болот. Ыпластык, чыгымчылдык, кыянатчылык, түркөйлүк, жалкоолук. Мына ушулардын баардыгы өзүнчө бир чоң тема. Пастык, эки жүздүүлүк, куулук, кекирейгендик, менминсинүү, бийлик байлыгына чиренүү, кошоматчылык жана башка дагы терс сапаттарды өзүңүздөр дагы улап кошуп алсаңыздар болот. Ар дайым балдар менен маектешкенде сөзсүз түрдө оң жана терс сапаттардын зыяндуу жактарын дагы айтып жүрсөк жакшы болот. Ошондой эле үй-бүлөдө, аңгеме, дастаркон четинде олтурганда жана башка учурларда, же болбосо балдарыбыз менен чогуу китеп окуп, телевизор көргөндө ушул терс сапаттар жөнүндө түшүндүрүп, анын зыяндуу жактарын дагы айтып берип туруу пайдалуу. Китепти жана кинодогу терс каармандардын ушундай терс сапаттары жөнүндө балдар менен аңгемелешүү жана ошол көргөн же болбосо окуган терс каармандарды балдар менен биргеликте талкуулоо жакшы натыйжа берет. Урматтуу 7 тубандагы Энелер мектебинин тайпа мүчөлөрү, бүгүнкү сабакта биз сиздерге терс сапаттардан балдарды сактоо жөнүндө деген темадагы азын-оолак терс сапаттар жөнүндө кеп кылдык. Ошол терс сапаттардын ар бирин күнүгө 2-ден 1-ден кененирээк балдарга түшүндүрүп, улап өзүбүз дагы терс сапаттарды кошуп, балдарды оң жана терс сапаттарды тарбиялоодо экөөнү айкалыштыра түшүндүрө жүрсөк, жакшы натыйжасын берет деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен мен Салтанат Бейшенова, Талас облусу.